Ленин райондук прокуратурасы Бишкекте мыкаачылык менен эркектер сабалган жерге барган 4 милиционерге карата кылмыш ишин козгоду. Тергөө амалдары менен УКМК алектенүүдө. Буга чейин жабыркагандардын биринин эжеси райондук прокуратурага кайрылып, милиционерлердин шалаакылыгына чара көрүүнү суранган. 28 август күнү болжол менен саат 7 чамасында Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына Жалгичи районундагы супермаркеттин жанында адамдардын мушташып жаткандыгы туурасында кабар келген. Окуя болгон жерге номер 479 экипаж чыгып кеткен. Алардын катарында милициянын кайгылуу күзөт кызматынын 4 ротасынын кызматкерлери болгон. Андан сырткары окуя болгон жерге Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкери Казыбек Бапышев да келген. Ал кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, Шектүү Бапышев Жаныбек менен 1999 жылы туулган Сейитбеков Калысбек Сейитбековичти кылмыш болгон жерден алып кеткен. Бапышев шектүүлөрдүн бир тууганы экендиги айтылган. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов 3 кылмыш иши боюнча сурак берип жатат. Бул маалыматты Азаттыкка анын адвокаты Таалайгүл Токтокунова билдирди. Анын айтымында 3 иш тең жазык кодексинин негизинде козголгон. Анын экөө боюнча Асанов күбө катары суралууда. Ишти аскер прокуратурасы тергеп жатат. 13 августта премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы 7-8 августта Кой Ташта Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясында милициянын кызыкчылыгын саткан жана ишеничтен кеткени аныкталды деп чыгарган чечимдин негизинде Курсан Асановду кызматтан алган. Бүгүн Ленин райондук соту Бишкектин мурдагы мэрлери Кубанычбек Кулматов жана Албек Ибраимовдун бөгөт чарасын карап, аларды 6 ноябрга чейин абакта калтырды. Кулматов менен Ибраимов УКМКнын убактылуу кармоо жайында. Мурдагы мэрлер Бишкек шаарынын Калыс Ордо конушундагы мектептин курулушу боюнча коррупцияга айыпталып жатат. Мамлекетке келтирилген чыгым 95 миллион сомго жакын экендигин айыптоочу тарап айтууда. Мындан сырткары Албек Ибраимовго Дастан ишканасы муниципалдык жерди бөлүштүрүү боюнча дагы айып тагылган. Эксперлердин ишин бир ишке бириктирип салышкан. Бул жагдайды айыпталуучулардын адвокаттары сынга алган. Аламүдүн районунун Константиновка айылында 15 гектар жердеги куураган чөп күйүп кетти. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Ошондой эле аталган районго караштуу Таштөбө айылында 4 гектар аянттагы куураган чөп, 60 түп терек жана 30 түп алма өрттөнгөн. Ал эми Москва районунун Ак Суу айылында 50 гектар жердеги куураган чөп күйгөн. Учурда кырсыктын келип чыгуу себептери такталууда. Перим шаарында кырсыкка кабылган автобустагы жабырлануучулардын айрымдарын куткарып калган 20 жаштагы Бекзат Максатбек уулу сыйланды. Кыргыз жигитин Перим аймагы боюнча ички иштер министрлигинин коомдук кеңешине чакырып, ыраазычылык кат жана китеп тапшырган. Мындай маалыматты орус басылмалары жазууда. Жол кырсыгы 17 августта катталган, анда автобустун айдоочусу дүкөндүн дубалын сүзүп 32 жүргүнчү жабыркап, бир адам каза тапкан. Бекзат Максатбек уулу окуянын күбөсү болгон жана биринчилерден болуп жардамга чуркап барган.